кардиомарин деген. Кардио деген. Анткени эме деди да УЗИге салганда көзүнүн дыноосуна кан уюп турат деди. А бул болсо кан эрите турган нерсе, турган нерсе. Муну уктуңар беле уккан жок белеңер. Бул кардио ошо инсульт, инфаркт, бред ошону жеткизбейт да, канды суйтуп, мында элларгинин, анан натокиназа бар. Операцияга кирип 1 саатка жетпей эле балам чыгып калды. Чыгып калып эле врачтан сурадым, 4 саат болот деп этиңиз беле. 500 бирдеке сом төгүп койгон кассага деп 500 сом төгүп, 500 миң төгүп койгон кассага. Анан врач уже түрк врач айтты. 276 миң сом болот, калган акчаңарды кассадан алып алгыла. Операциясы жеңил болду, потому что глазной нос таза экен. Гематома рассосалась никуда, она куда-то исчезла деп врач өзү ушинтти да. Ошондон көрүнгөн результаты ошол. 3 күн кардионун ичкен. 3 күндө эле. Ошонун результаты ошол болду биринчи. Бирок курстарлыгын алмаштырды. Анан ошо жана $1000 сайып турасың. Анан балам айтты. Мен өзүм иштебесем, силер атам экөөм тапкан акчаңардын баары эле ошо мен 6 ай сайын $1000 уколду кандай алабыз? Алдыда продукцияңар жакшы экен, мама 1-2 ай ошону ичип көрбөймбү? Такыр болбой анан солуп антип баратсаңан алайын деди балам. Анан ошентип муну ушуну токтотпой эле иче берди. Иче берип 1 ай ичкенден кийин үйдө мындай кызыл стол бар, бурчта турат да. Анан мынтип отуруп бир көзүнө мама мен тете кызыл столуңузду көрүп атат окшойм деп көрүп баштады да. Апе кызыл, анан ушундай кызыл яркий свет го, ошону көрүп баштадым деди. Көрүп атат. Анда эмне кылабыз дедим да. Укол алабызбы десем, муну дагы 1 ай ичип көрөлүк деп ушинтти. Анан иче берди, анан ошо дагы 1 ай, 2 ай ичкенде уже мындай көрүп атам, бирок туман деди да. Мындай туманда бул көзүм жакшы көрүп атат. Жана бул көзү жакшы эле да. Бул көзүм мындай туман болуп, алыстан көрүнүп аткандай көрүп атат деди. Анда иче берди. Ошону менен 6 ай ичкенден кийин кайра жумушуна чыгып машинада базып Бишкекте ичкенине апрелде 1 жыл болгон, 1,5 жыл болот да. Азыр көзү көрөт. Токтотпой. Прям мен дагы айттым, көз керек эмес, дисциплинаны сактап, жакшылап, тууралап, токтотпой, эч анысынын арасына спирулина кошуп коем, бул Менделеевдин таблицасынын баары бар да. Ушуну кошуп коем. В основном кардиону бир эле курс ичти. Жанагы эмесин. В основном витамин Б менен кардион дайыма азыркыга чейин ичет. Көзү кызыл болуп турчу. Почти 1 жылга чейин кызарып турчу да. Азыр уже кызылга кетип калды. Бир ошо ооруган көзү кичирээк болчу. Бул көзү чоңураак. Азыр болсо 2 көз тең бир калыпта. Кызылы жок, көрүп атат.